9 жардам. Газадагы 750 үй бүлөгө кыргызстандыктардын атынан 5 буканын эти таратылды. Кайрымдуу кыргызстандыктардын жардамы менен Алюмма фонду өнөктөшү Газага жардам фонду менен бирге Газадагы 750 үй бүлөгө 5 буканын этин таратты. Аталган тилкедеги 2 миллиондон ашуун калктын дээрлик 90% ачкачылык менен күрөшүүдө. Тургундардын учурдагы эң чоң көйгөйү азык-түлүк болуп жатат. Алюмма фонду согуштан, сууктан жана ачарчылыктан кыйналып жаткан палестиналыктар үчүн каражат чогултууну улантат. Дүйнөнүн кайсы аймагында болбоңуз, сиз дагы бул кайрымдуулук ишке кол суна аласыз. Газа элинин кайгысын жеңилдетүүгө өз салымыңызды кошуңуз. Assalamu alaikum wa rahmatullah. We want to thank Al Ummah Association and the people of Kyrgyzstan for their kind donation and support to the people of Gaza Strip who live under the Israeli war by implementing the project of slaughtering cows and distributing their meat to the people in Gaza Strip. Thank you very much. We hope to continue your donation. We still need more.